Ардактуу көрөрмандар, да бир ирет кутматаңыздар менен биз менен бирге болуңуз 9:00-гө чейинки аралыкта биз түз эфирде жандуу урлардын коштоосунда жигиттер менен биргеликте бүгүн сергектикке кичине өзүбүздү багыттап дене башты жазып алалык. Азыр болсо кулактан кирген ырлар, обондор жүрөктөрдүн жан дүйнөнүн жарпын жазат деген жакшынакай ишеничте турган кезим. Мына мынтип куттуу студиябызга бүгүн ырчы жигиттер келип олтурат. Мына энемиздин аккордеону, гитара менен буюрса, мына бул жигиттер дагы көпчүлүктүн көзүнө тааныш көрүнүп аткан дагы жайы болсо керек го дейм. Ал кезде эми союз малы дегендей эле. Тамашалап айтканда, баягы бура сөйлөгөн күлгөнгө жакшы деп коет го. Бул жигиттерди мен кененирээк тааныштырып берген болсом, Ыбырай Туманов атындагы мамлекеттик музыкалык окуу жайында мына бул гитаранын астында олтурган жигитибиз болсо, Алымов Кубанычбек, ошол жактын вокал бөлүмүн бүткөн экенсиз, Ал эми аккордеондо астында олтурган ырчыбыз болсо, Турат Усянов. Ассаламу алейкумдер. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер жигиттер. Кандайсың? Рахмат, жакшы буюрса. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Алла болсун. Иштер жакшы. Жакшы буюрса акырында. Баягы каршкырдыкына кой кирет, ырчыныкына той кирет дегендей болуп атат, буюрса. Буюрса. Буга чейин байланышып жүрсөк, жүргөнүбүздө тойлордон кичине бошобой аттыңар окшойт, Анан мына убакыт сааттар чыгып, бул таңда жолугушуп олтурабыз. Куш келипсиздер да бир жолу. Чоң рахмат. Эми жалпы эл менен амандашып алгыла. Кимиңер улуусуңар, кимиңер сулуусуңар дегендей. Кулзак кулу. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, кутман таңыздар менен кирип келген. Катуураак сөйлөгүлө. Кирип келген орозо айт майрамыңыздар кут болсун. Баарыңыздар ийгилик, бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү улансын дейли. Рахмат, бирге болсун. Ассаламу алейкум баарыңыздарга кутман таң, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуңуздар. Анан бизди көрүп коюңуздар сөзсүз деп койду. Жигиттердин дагы өздүк уюлдук телефонунда азыр түз эфир тартылып аткан кез экен. Азыр достор дагы ал жактан быйтыкчаларды жиберип, кол көтөрүп саламдашып атышат окшойт, Буюрса баарыбыз түп-түз эфирде биргебиз. Биз кандай ырдабайлык, кандай обон чертпейлик, түп-түз көл өрөөнүнө ар бир үйгө жетет деген жакшы тилегибиз бар, Эми буюрса мына ырдайлы деп келгенден кийин экөөңүздөрдү чындап күттүк. Буюрса баягы элден эле угуп калабыз. Чынында бул экөөнүн жаны тынбайт. Той топурлар бул жигиттерсиз өтпөйт дешкендер болду. Анан аябай кызык болду дегеним ушул да. Анан бир көрөлүчү, ырдаталычы эфирге чакырып деп анан мына жолугушуп олтурабыз буюрса. Анан келиңиздер анда башканы коюп манастайт дегендей. Биз болсо ырчы келгенден кийин сөзсүз түрдө мына көрүүчүлөрүбүздүн баардыгы тең камданып, тиги пульту менен плюсту басып чоңойтуп даяр болуп отуруп калышты болуш керек, Баарыңыздарга да бир ирет кутман таң каалайбыз, амандаштар. Биз менен чогуу болуңуздар. Азыр эми менин кулагыма тааныш угулган бир ырдын аталышы бар. Буюрса ошондон баштайт экенсиңер, Жүрөктө да, ырларымда. Нургат Өмүркуловдун обонуна таандык, Жакшы, келиңиздер анда. Кайдан жүрүп бир өзүңө кабылдым мен капысынан, ак сүйүүгө багындым мен күн нурундай, жаркыраган жамалыңды түнү ойлоп, күнү эстеп сагындым мен. Сен айландың, сүйүмдүн бир жомогуна сүйүлеген, жүрөктөрдүн коногуна бакыт издеп, бир кемеде сүзүп келем сүйүүмө.
menен seni salıp oğluma жашайсың sen жүрөктө дагырларымда башкасына көңүлүңдү бурбадың да балам бул өмүрдө ашыгым деп жашайсың sen жүрөктө дагырларымда Солулар көзүң гана мендик жандай сен мендиксиң жалгыз мага жаралгандай күтүп жүрөм келеби деп бактым болуп жан дүйнөмө нурун чачып аппак таңдай Sen aylандың сүйүмдүн бир жомогуна сүйүү деген жүрөктөрдүн коногунда бакыт издеп бир кемеде сүзүп келем сүйүү менен сени салып оболума жашайсың sen жүрөктө дагырларымда башкасына көңүлүңдү бурбадың да балам бул өмүрдө ашыгым деп жашайсың sen жүрөктө дагырларымда Айдан жүрүп бир өзүңө кабылдым мен капысынан ак сүйүүгө багындым мен күн нурундай жаркыраган жамалыңды түнү ойлоп күнү эстеп сагындым мен Sen aylандың сүйүмдүн бир жомогуна сүйүү деген жүрөктөрдүн коногунда бакыт издеп бир кемеде сүзүп келип сүйүү менен seni салып оболума жашайсың sen жүрөктө дагырларымда башкасына көңүлүңдү бурбадың да балам бул өмүрдө ашыгым деп жашайсың sen жүрөктө дагырларымда жүрөктө дагырларымда жүрөктө дагырларымда жүрөктө дагырларымда жүрөктө дагырларымда жүрөктө дагырларымда Ай азаматсыңар мына мыкты аткаруу болду ырчылар бир шылтоосу бар го мындай таңкы эфирге чакырсаң кичине үнүм ачылбай атат тамагым кичине ооруп калыптыр дебей эле мындай ырдаса болот экен көрсө жакшы баягы жүрөк согуп акыл башкарып турганда аны жүрөккө сактап тура бербей кичине мындай реалдуу жашоого алып чыгып ошол сүйгөнүңдүн көздөрүн тике карап колдорун кыса кармап анан жашаган күндөргө жетиңиздер рахмат жоо айтыңыз келсин анан мен бул ырды көп угуптум да Нургаттын аткаруусундачы чынында жакшы мындай кайрыктары дагы уккулуктуу сонун ырды анан бул ырды эмне болуп аткарып калдыңыздар баягы бул суроону берген себебим Нургат өзү мындай кичине кызганчакыраак да жашоодочу ачык эле айтайын анан бул ырды чыгарып коюп канча жылдан бери иштебей же элге бербей же өзү иштебей анан былтыр 23-жылдын күзүндө чыгарды окшойт го Кутман экөө ооба анан ошондон кийин кичине деди окшойт анан эмне болуп аткарып калдыңыздар бул ырды же өзүнөн сураппы же жагып эле аткардыңыздарбы биз ошо Нургаттан уктук ошо көп кыйынчылыктар менен чыкты негизи муну сураган эмеспиз мындай кызык болуп эле эми азыркы хитрлар баары бир жүрөккө жакын болгондон кийин биз да ырдап көрөлү дедик анан ырдасак ошо элге өттү анан Нургат менен да бөлүштүк биздин ырдагандарыбызды дагы элге бөлүшүп ал дагычы бизди колдоду чындыгында анткени эми бир туугандарыбыз дегендейчи анан Тураттын группалашы да турбайбы группалашы бир жыл окуп анан Бишкекке кетип калган бир жыл окуганбыз экөөбүз чогуу азыр байланыштабыз Нургат менен эми мындайча айтканда доссуңар чыгармачылыкта тапкан аябай жакшы мына ушундай жаңылыктарды дагы айтып өтөлү анткени бул ыр деген TikTok'то аябай көп көрүүчү топтоду окшойт менимче аябай хитрлардын катарын толуктады окшойт азыр дагы бир чыгарманын үстүнөн иштеп атат окшойт менимче Нургат ошону бир элге дагы фольклор
жанрында кылып алып чыксамбы деген ойлор бар экен. Эми мен дагы эфирге чакырып жүрөм ал жигитти. Азыр Бишкекте искусствода окуп атпайбы? Анан кичине көлгө аз келе албай атам аба деп калган жайы бар. Эми буюрса келсе дагы балким чогуу турат чыгарбыз, күндөргө дагы. Анан келиңиздерчи, дагы бир чыгарма окутпасак болбойт го дейм. Баягы тойлордо көп жүрөсүңөр. Жуу менен дегендер кулакка кандай угулат? Тиги Эламан Жалалов деген агабыздын жаңыры бул да хит болуп атат азыр. Эртең кеч деген чыгарма. Эртең кеч? Демек бүгүн, Бүгүн Сырқылған sıfatыңды жазғанымда, сызылып қарегімде жаш тамуда. Азыр сен сүйенбейсің түбөлүккө, бирок эртең балким башкамында. Үй болуумда чертилмедим, бүтүнү түнөп калган мекиндемин. Эртең кеч балким сени сүйбөй калам, эгер билсең бүгүн сенин эркиңдемин. Ызадан ыйлап өңдүн азбай анан, ырымды сабарнап жазбай калам. Бактылуу кылып сенче сүйбөсүм да, башкага көктөмдөгөн жазга айланам. Үй болуумда чертилмедим, бүтүнү түнөп кылган мекиндемин. Эртең кеч бирок азыр чексиз сүйөм, эгер билсең бүгүн сенин эркиңдемин. Анда кеч апарылса гүл жүрөгүм, ай кине билем дайым сүрдөгөнмүн. Өмүргө башым дейип акырында, өзүңдү унутууга үлгүрөмүн. Үй болуумда чертилмедим, бүтүнү түнөп кылган мекиндемин. Эртең кеч бирок азыр чексиз сүйөм, эгер билсең бүгүн сенин эркиңдемин. Үй болуумда чертилмедим, бүтүнү түнөп кылган мекиндемин. Эртең кеч бирок азыр чексиз сүйөм, эгер билсең бүгүн сенин эркиңдемин. Эгер билсең бүгүн сенин эркиңдемин. Ай ошентип эртең билбейм. Бүгүнкү күн менен баары бүтсө экен дегендей экен да. Эртеңки күн болмоюнча бүгүнкү күндүн баркы жок деп коет го. Негизи сонун экен. Кандай эле аталышы? Эртең кеч, жакшы. Бул дагы мындай кайрыктары жакшы чыгарма экен, чынында. Анан өзүңүздөр кандай мындай иштеп атасыңарбы, балким чиймелеп, оон жазуучу талантыңар барбы же? Андай деле жок. Бирок аткарып. Бирөөлөрдүкүн.
мына илхом келет деп коет го кээде мына гитара черткенди или аспап черткенди билген адамгачы. Азыр ошо андай келе элек окшойт, учур менен окшойт ал нерсе дагычы. Ал өзүнчө бир талант деп ойлойм. Анан көптөрү чыгарма жазганда. Бияктын бир чыгармасы бар. Өзүнүн обонунан. Бар турбайбы? Бар турбайбы? Баягы чыгарма жазган обончулар, акындар көбүнчө айтып калат го. Бирөөнү сүйүп, анан аны менен кайра сүйбөй, ортодо ажырым болуп, таарыныч болуп, анан кайра сагыныч болуп, ушундай бир бүлүк түшкөндө анан чыгат депчи чыгарма. Сүйүү жагынан кандайсыңар? Экөөң бири-бириңди карайсыңар. Негизи мен үй бүлөлүү адам эмесмин да. Мындай учур болду экен. Балким болгондо жазып кетемби кийин үйлөнгөндө. Турат. Аябай ойлуу карап калдым. Үйлөнгөм 2022. Демек. Жакшы. Жакшы. Бактылуу болуңуздар. Буюрса Кубадагы чакырып коет болуш керек тойго. Буюрса. Кийинки каттар бар. Кийинкиден алгачкылары. Саламатсыздарбы? Талантыңыздарга таазим, ден соолугуңар болуп, өнөрүңөр өссүн, кимдин бажасай дейт. Арузат деп жазып отурат. Жүздөн жазыптыр. Жакшы. Кубаныч Турат, үнүңөргө береке, ишиңерге албан ийгиликтерди каалаймын. Эл алдында ар дайым ырдап жүргүлө дейт. Бактыгүл. Рахмат. Ушундай. Саламатсыздарбы? Жакшы ырдайт экенсиңер. Өнөрүңөр өссүн. Апама дагы аябай жакты. Корумдудан Руслан. Рахмат. Апабызга салам деп коелу. Таң атпай туруп бизди көрүп аткан турбайбы? Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Турат менен Кубанычка ден соолук, үнүңөргө береке. Кубаныч Турат, ишиңерге ийгилик, үнүңөргө береке, өркүнүңөр өссүн. Турат үй бүлөң менен бактылуу, дөөлөттүү карлыкка жет. Дайым жаркылдап, жайнап, күлүп жүрө бер. Атаңдын бир туугандарынын сыймыгы болуп аман бол дейт. Чоң рахмат. Жакшы. Кийинкиси Ассаламу алейкум Ысык Көл ТВ. Барыңыздарга кутман таң каалайбыз. Куба эмнегедир маанай жокко я дейт. 120 менен аяктаган абонент. Жакшы элеби? Жакшы эле. Уйкумачылык окшойт жаза. Жакшы буюрса. Мен буга чейин көргөн эмесмин да силердичи. Маанай жок деп мындай эл айтып аткандан кийин мен да ойлонуп атпайм. Уйкусу жокко деп. Эми келиңиздер, жигиттер. Мына аккордеонда туйлап атат. Дагы бир чыгарманы аткара коебуз го дейм. Ырдап берлесиңерби? Мен бир ырдап берейин. Жакшы. Майрамбек Осмонов байкебиздин болгон жакшы деген чыгармасын аткарып берейин. Жалпыңыздарга Болуп турсун. Салматы биздерин болгон жакшы, сагынган кучагың толгон жакшы. Бактысыз турмушка басынганча, багаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт. Сүйдүрүү издериң болгон жакшы, сүйүүнүн соогуна тоңгон жакшы. Сүйбөгөн бирөөгө кор болгончо, жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдү көкөлөтөт.
курдашың болгон жакшы, сыйлашып кармашкан колдор жакшы, билбеске бириктей кор болгончо, билгиндин бийиги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт. Кусалуу көңүлдү арманлуу өмүрдү көкөлөтөт. Кусалуу көңүлдү арманлуу өмүрдү көкөлөтөт. Айбали. Сонун мыкты аткаруу болду. Алымов Кубанычбектин аткаруусунда, Жакшы, чынында баягы вокалдан окуганыңыздан кабар берип турат. Бул ырды аткаруу чеберчилигиңиз, аябай ырга мындай сүңгүп кирип, жашап алып, образ менен ырдап бердиңиз. Ал эми Туратка болсо сөз жок. Аккордеондо окуган турбай берсе. Ырдап берейин эми, колуман келишинче көчөлө жаттап жакшы экен. Бул эми мени үйрөткөн ошо Корумдулук агай Самат деген. Үйрөткөн болгондо аккордеондонбу? Ошо мен мурун бияка келгичекте ошо үйрөнгөм да, учтан. Ошо кишинин оону бар экен, аябай жакшы оон экен. Сезим сырлары деп жазыптыр. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Кечке таанылган ырларды аткарып жакшы болот. Азыр бул жакта бир кат бар экен. Жигиттер кандайсыңар, үнүңөргө береке. Мүмкүн болсо кичим экениңер, айылыңар жөнүндө тааныштырсаңар деген кат бар экен. Эми муну кийинчерээк тааныштырабыз, буюрса. Анан ырдап бергилечи, токтобой эле ырдай бергилечи деп 50-75 менен аяктаган абонент жазып атат. Мындай ырдайлы. Сезим сырлары. Корумдулук Самат атабыздын сөзүнө жазылган Сезим сырлары деген чыгарманы аткарып берейин. Өмүрүмдүн эң бактылуу күндөрү өтүп жатты сүйүү сезим гүлдөрү. Ал олонуп күйдүм сүйүү отуна, ал сүйүмдү ала албадым колума. Ал сүйүмдү ала албадым колума. Ал сүйүмдү ала албадым, ал сүйүмдү ала албадым, ал сүйүмдү ала албадым колума. Сүйдүм сени, сүйө албадым башканы. Сүйүп жүрүп эч айтпадым жалганды. Көрсө жаным алдаптырсың сен мени, жүрөктөгү кыйнадың го сезимди. Жүрөктөгү кыйнадың го сезимди. Жүрөктөгү кыйнадың го, жүрөктөгү кыйнадың го, жүрөктөгү кыйнадың го сезимди. Жүрөгүмдүн ала булут каптады. Чагылгандар от чандыра баштады. Көрсө жаным алдаптырсың сен мени, жүрөктөгү кыйнадың го сезимди.
Жүрөктөгү кыйнадың го сезимди. Жүрөктөгү кыйнадың го, жүрөктөгү кыйнадың го, жүрөктөгү кыйнадың го сезимди. Ал сүйүмдү ала албадым, ал сүйүмдү ала албадым, ал сүйүмдү ала албадым колума. Чериктирип эле карап отурчу экен, кол чабалары болсун. Жакшы, аяк сабы жакпай калды да. Болбой калды дейт го ошо бойдон. Немеси? Ошо сөзүнөн дагы чыгып кетти. Мыкты чыгарма экен. Чынында бул эми сиздин айылдагы, Корумдудагы агайыңыздын автордук чыгармасы болбойбу? Мындай кат келип атат. Кандайсыңар жигиттер, силерди көргөнүмө кубанычтамын. Анан мүмкүн болсо жакында эжем турмушка кетет эле. Тойго канчага келип бере аласыңар деген хаттар келүүдө. Ким жооп берет? Личкага жазып койсоңор. Личка. Номер жазып койсоңор. 79. Ошол жак менен байланышасыңар, буюрса. Андан кийинкилери жигиттер кандайсыңар? Ишиңерге ийгилик. Мүмкүн болсо кичи мекениңер жөнүндө дейт. Ким каяктын кулуна болот? Кайсы айылдын, кайсы райондун? Мен Түп районунун Миңбулак айылынан болом. Аты жөнүм Алымов Кубаныч. Ал эми бияк Түп районунун Жылбулак айылынан болот. Усенов Турат. Экөөбүз тең түптөн болобуз. Жакшы. Жашасын түптүктөр дейле. Кийинкиси мүмкүн болсо тоолор деген ырды аткарып бере аласыңарбы? Жигиттер 505 менен аяктаган абонент суранып атат. Аксубай Атабаевдин репертуарындагы чыгармалардан, автордук чыгармаларынан. Тойлорду ырдап жүрөсүңөр да, эми бул ырга даярданыштын деле кереги жок болуш керек, канга жанга сиңген ырлардын бири. Ар тараптан куюлуп күлөр акты, ырлар акты, ашыганы теминеп чабдар акты. Сени сүйкүм элесиң бажырайып, бажырайып, чапканатка жеткизбей, жеткизбей бара жатты. Çapkanakka жеткизбей, жеткизбей бара жатты. Senin sүйгүң жаңырса құлағыма, құлағыма, окшоп билек ала тобун булагына. Жүз көрүшпө жаш жүрөк жаялабы, жаялабы, жайлоодогу жас сүйгөн ынагыма. Жайлоодогу жас сүйгөн ынагыма. Тоолор тоо койнунда ойнап өскөн, чыкпай десем, бири улап алыстап сенден кеткен. Азыр өзүң сүймөгүмө болуш
болчу ашыгымды жытайын салап этин Aşığımdı cıttayın salap ettin Süygönümdü cıttayın salap ettin Баракелди. Тоолорду сүйүш үчүн тоолордо жүрөк керек дейт го, Ал эми ал сулууну сүйүш үчүн мендей жүрөк керек, Мендеги жүрөк керек. Мыкты аткаруу болду, жакшы. Мен дагы сезип олтурам, бул жакта жөнөтүлгөн СМС'терден улам. Көрүүчүлөр дагы аябай жыргап аткан экен. Азыр кимдир бирөөсү жаңы ойгонуп аткандар бар экен, кимдир бирөөсү чай үстүндө отургандар бар экен, кимдир бирөөсү ага эле тура электер бар экен дегенде уйкудан. Алардын бардыгына биз бир рет салам айтып койсок болот. Дагы суранган ыралар абдан көп. Эми убакытка карайлы бизде Кутман таң кыргыз элим, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кубаныч турат, үнүңөргө береке бар болгула, аман болгула, өнөрүңөр өркүндөсүн деп Мунара көрүүчүбүз жазып олтурат. Кубанычбек Турат Азаматсыңар үнүңөргө береке дейт. Кийинкилери орозоңуздар кабыл болсун. Бул дүйнөдө эч жамандык көрбөгүлө, мөлдүрөбөй элдин сыймыгы болуп жүргүлө. Апаң жаркынай. Чоң рахмат биздики. Жакшы. Дагы каттар эми окуй берсем дагы улана берет, толтура буйрса эми анын бардыгын өз даректерине жеткизебиз, убакыттын жүрүшү менен. Жакшы. Анан эмне кылабыз? Дагы бир чыгарманы аткарсак деп атам да. Келгенден. Ушунча келгенден кийин эми. Ушундан бери дагы шаңдуу чыгармаларды аткаралы, Ошолор менен дагы көп катталуучу жыйнаганбыз. Тургуналы Нурматов агайыбыздын Кыялдагы бир сезим деген чыгармасы болсун, Кыялдагы бир сезим деген. Жакшы, Тургуналы Нурматовдуку. Камыштын дилдирегиндей, какымдын үлбөрөгүндөй, кыялда турат бир сезим, көрүнүп бар көрүнбөй. Арзыбай туруп аныма, ак сүйарына багыла, алсаңар мейли абироп, кол менен карма багыла, кол менен карма багыла. Булуттун бурул көгүндөй, булактын туну көңүндөй, кыялда турат бир сезим, көрүнүп бар көрүнбөй. Арзыбай туруп аныма, ак сүйарына багыла, алсаңар мейли абироп, кол менен карма багыла, кол менен карма багыла. Чыгыштын бурул таңындай, чымчыктын балапанындай, чыпчыктап келет бир огон, жаңырып тура жаңырбай. Арзыбай туруп аныма, ак сүйарына багыла, алсаңар мейли абироп, кол менен карма багыла, кол менен карма багыла. Арзыбай туруп аныма, ак сүйарына багыла,
Ай, баракелде. Алтындан кемериң болгончо алтындай өнөрүң болсун дейт го, талантыңарга таазим жигиттер. Чынында мыкты дуэт, мыкты аткаруу, буюрса бири-бириңерди жакшы таап, жакшы элге кызмат кылып атпсыңар. Бул жакта СМС'терди анча-мынчаларын окуп элем, чынында биздин тойго келгенсиңер, ырдап бергенсиңер дегендер болуп атат да. Сезип атасыңар, Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Үнүңөргө береке, азаматсыңар. Асанкалы Керимбаев атабыздын Ак булуттар деген ырын аткарып бергилечи, чоң рахмат деп бул жактан катын жазып олтурат. Азыр абдан көп бул жакта каттар. Кутман таң кыргыз элим, орозоңуздар кабыл болсун. Турат, азаматсың балам, үнүңө береке, ишиңде ийгиликтер коштоп жүрсүн. Ден соолугуң чың болуп, ар дайым жакшылык жандап жүрсүн. Биз сени жакшы көрөбүз деп пионерден кайын журттуң. Жашасын пионерликтер, Кийинкиси окуп койгулачы, сураныч, орозоңуздар кабыл болсун дейт. Атаң Чолпонбай, карындашың Айжанат, тайынең Сайкалдан ысык салам, үнүңөргө береке, ишиңерге ийгилик. Турат, үй бүлөң менен бактылуу бол дейт. Бүгүн Турат бүт кайын журтка, ата журтка бүт баарын айткан окшойт, түнү менен уктабай жазып аларга. Анан эми ушунча болду. Мына бул жакта биздин режиссерлук пультта отурган операторлор дагы баардыгы тең мен баш болуп Асанкалы Керимбаевдин Ак булуттарын угалуу. Ошону менен жыйынтыктайлы. Жалпы көрүүчүлөр дагы шуну туура эле кылдың Бекзат деп атышса керек, Кайчы өткөн тагдыр менен жолго чыгып, силердин аяк булуттар жолдош кылып. Мен келип алтын комдо көлжегине олтурам, эскерүүдөн иштен сызып олтурам, эскерүүдөн içten sızıp. Gölcegi kasiyettü göldün çegim, görmödüm ay ötkürmödüm emnelerdi. Adasıp sügönümden geldim sağa, süyümdüm aylağalıp kayır berçi, süyümdüm aylağalıp kayır berçi. Sezgindim ayrılardan korkor elim, altın tumay sen barına ortak elim. Öçüşüp biz döksütkön жаңылуға өмірдің өргөздөй жалғыз келем, өмірдің айрын көздөй жалғыз келем.
Баракелде, баракелде. Баары тең кол чаап атышат бул жакта. Эфир сыртындагылар. Кандайсыңар жигиттин гүлдөрү, ишиңерге ийгилик, ар дайым өнөрүңөр өркүндөй берсин деп мындай абадан сүйүп атат да. Сиздерди кып-кызыл кылып, акчыны деген ырды аткарып берилишти, эми убакыт дагы соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу биз кечирим сурайбыз көрүүчүбүздөн. Саламатсыңарбы? Турат, кубаныч үнүңөргө береке, өркүндөй бергиле, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жездең Бекзат, эжең Нурзат. Чоң рахмат. Мен азыр мындай кылайын деп турам. Макул болсоңуздар бүт каттардын баарын окуйун. Анан аягында ушул кып-кызыл кылып өбүп аткандан кийин деп бул жакта режиссер уста урушуп атат. Кантип акчаны ырдатпайсың депчи. Антеле. Макулсуңарбы? Макул. Саламатсыздарбы көл таңы? Ушул балдар жаңы чыкканда ырдап чыккан ырлары бар, ошону ырдап беришсинчи дейт. Жаңы ырдап чыкканда кайсыл ыр? Менче Тургуналдын Нурматтын ырын аткарды окшойт, Аны өткөрүп ийди окшойт го дейм. Кечирээк ойгонуп. Азаматсыңар, алтындарым, өнөрүңөр өркүндөй берсин, аман болгула, чыгармачылык ийгиликтер болсун, бар болгула деп эжең Гүлгүнай. Рахмат. Дагы эле тураттыкпы? Тамаша болсун. Кийинкиси саламатсыңарбы көл таңы, ишиңерге ийгилик каалайбыз, жигиттер бар болгула, дайыма күлүп жүргүлө дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Ушундай. Эми жылмаюу жакшы бир сүннөткө кирет экен, Ошону сурап атат окшойт, менимче жылмайып жүргүлө дейт. Кийинкиси кандай сыз дейт. Бул менимче Кубага келди окшойт. Кандай сыз дейт. Жакшы буюрса өзүңүз кандайсыз? Ат башы нарындыктар кандай сыз койсойт, жессемдер деген сыяктуу ушундай сүйлөйт го. Ошол сыяктуу сүйлөп аткан окшойт го. Нарындан конокко келгенби бул жака. Бизде азыр каттар жазылууда, бул жака печатайт болуп атат. Буюрса мына экрандын алдында жазылган сандарга сиздер WhatsApp аркылуу каттардан жаза аласыздар. Мына мынтип эл ичинен чыккан өнөрлүүлөрдү, таланттарды биз таңкы эфирге чыгаруудабыз. Сиздин дагы жакындарыңызда же сиз өзүңүз ошол өнөрдүн ээси болгон болсоңуз, анда биз менен ошол эле экран алдында жазылган сандар аркылуу байланышпайсыздарбы? Такташалы, сиз кайсыл багат боюнча кайрылып атасыз? Балким акын ыр жазаттырсыз, же балким аспап ойнойт чыгарсыз, же балким кубулжутуп мыкты ырды айтып чыгарсыз. Эң негизгиси анын баарын талдап туруп, анан сиз дагы бул жигиттердин ордуна отуруп калышыңыз толук ыктымал. Туура айттымбы? Туура. Сиздер дагы мына эл аралап жүрөсүздөр, биз менен кабарлашып туруңуздар. Бекзат ага могул жакта баланча деген талант бар экен, бир чакырсаңар эфирге деп кабарлашып тургула, эл аралап жүрөсүздөр. Кубаныч байкенин жок дебе деген чыгармасын суранам дейт. Кандайсыз деген сулуу жазып атат бул. Кутман таң, азаматсыңар бар болгула, өнөрүңөр өссүн, жадырап жайнап жүрө бергиле, Турат деп. Ушундай жазган. Эмне кылалы анда? Акчынын аткаралык. Ошону менен биз бүгүнкү программабызда жыйынтыктайлы, Айбек Казымов ага аткарып жүргөн. Çankaganda çay içkin dep sen mağa Bilik kılıp bergenin jasulu Koldan düşüp sınıp kaldı kokustan Ey ata kanat ömrünün azlığı Akçını Ata kanat ömrünün azlığı Oşol tünü çını jattı bırkırap Har bir sını göz aldınça burkurap Sen sınsan da seni sungan perizat Ey yaşasa kencar menin ıntımam Akçını, ey akçını Yaşasa kencar menin ıntımam
акчыны сага жетпей чынылардын актыгы сен сынсаң да сени сунган перизат эй жашаса экен жар менен бактылуу акчыны жашаса экен жар менен бактылуу акчыны жашаса экен жар менен бактылуу жашаса экен жар менен бактылуу Байкуш акчыны дегеле. Турат күлбөй ырда дейт. Кубанычбек, ден соолукта бол, үнүңө береке. Эжең Лариса, жездең Султан, салам жолдойбуз силерге дейт. Жок деген ырды суранабыз деп жазып олтурат. Жок дейле. Жок деген ырга. Убакытта жок дегендей. Турат байым, бир тууган жээним, Кубаныч иним, экөөң тең оригиналдуу таланттуусуңар деп жазып олтурат. Жакшы. Эми экөөңүздөр бири-бириңиздерди ата энеңиздер жакшы эле тааныйт да? 6 жыл болду окшойт жок иштешкенибизге. Жакшы. Эми жигиттер, ушундай жакшы эфир болду, менимче. Жыргап эле калдыңыздарбы? Жыргатпа. Жалпы көрүүчүлөр дагы жарыктара жазылып. Эми чайдан койчу сыгыраак деп отурушса керек, Эфирда соңуна чыгып баратат болуш керек деп. Эми бүгүнкү күнүңүздөр жакшы, ийгиликтүү, шаңдуу, ушундай эле жандуу улгана берсин деген тилек айтып коелу. Сиздерден эркин микрофон, эл менен көптөрү кат жазды, аларга ыраазычылык айтып дегендей. Ошо жаңы кошулган биздин эфирге баарыңыздарга кутман таң. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүл улансын, эч кайгырбаңыздар, күлүп эле жүрүңүздөр өзүңүздөр айткандай. Анан кирип келген орозо майрамыңыздар кут болсун. Аллахым ошо бардык күнөөлөрүңүздөрдү кечирсин. Анан чоң рахмат бизге комментарий жазып, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтканыңарга, колдооңуздарга, сиздердин колдооңуздар менен ушу Турат экөөбүз буюрса таанылып артабыз дегендей. Ошо рахмат сиздерге дагы бир жолу. Жакшы. Турат. Күлүп бир сүйлөп кой эми. Баарыңыздарга ыраазыбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үй-бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Ошол бизди дайыма колдоп, коштоп жүрө бериңиздер. Бизге катталганды унутпаңыздар. Ошол. Рахмат баарыңыздарга, сиздерге да рахмат. Сизге да рахмат. Эчтеке эмес, дагы жакшылыктар көп болсун, Дайыма жакшылыкта жолугушубуз болсун, ошол жактарда. Бардык көрүүчүлөргө биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфирдагы өз максатына жетти деген жакшы тилекте турам. Буюрса мына жигиттердин жардамы менен, жигиттердин таланты менен, буюрса өнөрүңөр өчпөй эл айткандай жаркылдап элдин кызматында жүрө бериңиздер. Бардык көрүүчүлөргө да бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн 13-марттын таңы саат 9:00 кагып бараткан кези, бүгүнкү күнгө койгон пландарыңыздар ишке ашсын. Көл таңы дайыма ушундай тилек ниетти сиздерге айтып келет. Кайрадан эртең жуманын бейшембисинде дал ушул жерден кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө деп биз дагы коштошобуз. 1 саат кызматыңызда